Те алмыстактан тарта шамал менен тең жарышып, ат жалында чебер ойногон кыргыз баласына гана таандык көк бөрү оюну күйөрмандар тарабынан бүйүр кызыткан маанай жаратуусу жагынан дале алды да. Буга далил катары советтик аскерлердин чектелген курамынын Ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 31 жылдыгына карата өтүп жаткан көк бөрү оюну боюнча областтык мелдешти айтсак болот. Сузак райондук Ооган согушунун Единство союзунун жана Сузак райондук мамлекеттик администрациясынын, ошондой эле райондогу айыл аймактарынын жетекчилеринин колдоосу менен көк бөрү талаасына тандалган 12 команданын чабандестери чыгышып, улуттук оюнубуздун ана башы болгон көк бөрүгө кызыккан күйөрмандардын черин дагы бир ирет жазышты. Биринчиден биздин Ооган жергесинде курман болгон досторубузду эскерүү, Куран окутуу, ошолорго атап. Андан кийин көк бөрү спорттун өркүндөтүү, жаштарды мекенди сүйүүгө, патриоттук сезимдерин ойготууга салым кошуу болуп эсептелет. Сузак райондук Ооган согушунун ардагерлери өткөзүп жаткан көк бөрү оюну боюнча областтык турнирде алгач ат майданына Кызыл Туу ачы жана Бирге командалары чыгышты. Мында эки жамааттын тең улакчылары белгиленген мөөнөттө бири-биринин тайгазандарына бирден улакты ташташты. Бирок ортодогу калыстын берген кошумча убактысында Бирге командасынын оюнчулары атаандаштарынын тайгазанына дагы бир улакты оодара салышып, эсепти 2-1 жеткизишти жана жеңиш нугун өздөрү тарапка бурушту. Бүгүн афганчылар бардык палуандардын башын бириктирип, ар бир айыл өкмөттүн башын бириктирип, көк бөрү оюнун ойнотуп атат. Афганчыларга рахмат, өмүрлөрү узун болсун, ден соолук толушсун. 2 жылдан бери ушундай оюн кылып берип атат. Жаштарга, ар бир айыл өкмөттөргө ушундай оюндар көп болсун Жалал Ата областында. Ушуларга ыраазычылык. Советтик аскерлердин чектелген курамынын Ооган жергесинен чыгарылгандыгынын 31 жылдыгына жана Ооган апатында курман болгон жоокерлердин жаркын элесине карата өтүп жаткан көк бөрү оюну боюнча областтык турнирде эртең жетагыраак айтканда 15 февралда финалдык беттешүүлөр болуп өтөт. Маматкадыр Маматалиев, Тагай Акматов, Сузак району.